Салам достор. Бул видеодо биз жанагы интернеттеги алдамчылар боюнча бир аз сүйлөшөлү. Акыркы күндөрдө мага личкага аябай көп кайрылуулар келип атат. Типа алдап кетти, анан документ жасатайын дедим элем, акча которгондон кийин жок болуп кетти, же болбосо бирдеме сатып алдым элем, предоплата бере койсом, черный спискка киргизип койду, таба албай атам деп. Андан кийин дагы брокер акчаңды көбөйтүп бере калам, анте калам, мынте калам дегендер боюнча сүйлөшөбүз. Туугандар, сиздерге айтарым, документ жасатаарда буга чейин кимде ким жасатып жүргөн, практикадан жакшы өткөн адамдарга жасатыңыздар. Предоплатаны дагы көп акча которбоңуздар, туугандар, если ошончолук ишенип атсаңыздар дагы. Бул бир. Экинчиден, интернет магазиндерге заказ бергенде только оплата при получении деп заранее акча которбоңуздар эч жака. Сиздер Москвада жашайсыздар. Унутпаңыздар, эч кимге ишенбейт бул жакта. Бул бир. Эми үчүнчүдөн, мына брокер акчаңды көбөйтүп бере калам, 1 сааттын ичинде 10 эсе, 20 эсе көбөйтүп берем дегендер, булардын баары калп. Алар ошончолук эле кыйын болгондо өздөрүнүн акчасын өздөрү эле көбөйтүп отура бермек. Алар сиздердин жардамыңыздарга эч кандай муктаж эмес, туугандар. Алар бир гана сиздердин акчаңыздарды алдап, жемей менен иш кылышат, туугандар. Алар сиздерге эч кандай жардам бербейт. Алар эмне үчүн сиздерге жаман жардам бериш керек, туугандар? Алар прям Робин Гуд эмес, элге жардам берчүдөй. Алар бир гана сиздердин акчаңыздарды жеп, алдап, ошол менен тиргилик кылган адамдар алар, туугандар. Ошондуктан өзүңүздарга бек болуңуздар, эч кимге предоплата бербеңиздер. Практикадан өткөн ишеничтүү адамдар иштеген жерин, же болбосо бир офисин билген болсоңуздар гана, же болбосо интернет магазин болсо, интернет магазиндин адресин билген болсоңуз, анан кийин барып ошол жерде предоплата кылсаңыздар болот. Ошондуктан өзүңүздөргө бек болуңуздар, эч кимге предоплата бербеңиздер, алданбаңыздар, туугандар. Ошону сиздерге айтайын деп чечтим. Себептен аябай көбөйүп кетти акыркы күндөрдө алдамчылар. Москвада жүрөбүз де, өзүңүздөрдү этият кылыңыздар. Салам алейкум.